акушерство гинекологияда иштегениме 32 жыл болуп калат. Башка улуттарда кайрылышат. Көп кандай улут болбосун келер бул жерге. Бул жакта биринчиден знанияга карайт. Айсын 5 жылда бирден специализация өтүп турабыз. Повышение квалификации деп. Сертификаттарыбызды жаңылап турабыз. Бир жактарга жөнөтсөк дегендей обследованиясы дополнительный, например, мен күчүм жетпей кала турган болсо башка жерлерге оңоюраак эле алынат да. Бизде Кыргызстанда бир аз ошол жагы кыйыныраак болчу. Бир больницадан бир больницага жөнөтө бересиң да. Бул жакта направление берсең, ошол жакка барып эле жатып лечение ала беришет. Ошол жагы мага оңойдой сезилип калды, бирок кимге кандай билбейм. Бизде деле медицина азыр жакшы болуп калды дейт го. Кыргызстанда жүргөнүмдө мен көбүнчө роддомдо гинекологияда иштедим да. Роддомдо акыркы жылдары Беловодский шаарында иштедим. Бир күндө биз жакта рождаемость көп да, төрөт көп болгон үчүн бир күндө эле 13, 14, 10 эң аз деген 5 аяк төрөчү да. Ошондой мен жылда иштесем балдарым көп эле Кудай кааласа. Бул жакта мен роддомдо иштебей калдым. Азыр только төрөткө чейин балдарды карап берем. Женский консультация деп биз жакта айтат. Биз азыр биякта частный центрде иштеген үчүн биякта деле наблюдение кылып карап берем. 32-33 неделяга чейин карап, анан обменный карта беребиз. Төрөгөнгө чейин келип турат. Экстрасенсга жараша роддомго жөнөтүп төрөп келе берет. Бизде онлайн консультация эгер обследованиясы колунда болсо, анализдери бар жок болсо, ошондо гана онлайн консультация бере алабыз. Анан ооруп аткан болсо анда лучше бияка кел дейбиз. Көрбөй туруп эле назначение кылып бериш кыйын да аларгачы. Бизде специализацияны гинеколог, эндокринолог деп өттүм да. Чисто эндокринолог эмес. Ошону көп мындай немесин разницасын билбей калат. Биз гинекологический эндокринология деген гинекологиялык оорулар, жаланган аялдардын гана бездери нарушение болот го, ошолор менен гана иштейбиз да. Общий эндокринологиядан айрым маселе ошол. Анан боюнда болуп калган убактарда кээде сахарный диабеттер болуп калат, аялдар боюна болуп калат. Анан ошондой аялдар менен иштейбиз. Гормондордун дозаларын түшүрүп беребиз. Баланын биринчи 3 айлыкка чейин кээ бир дарылардын дозаларын азайтыш керек болот. Техниканын жетишкендиги болуп атат. Бир жагынан таасирин тийгизип жатат. Илгери биз окуганыбызда көп карабагыла, көп укпагыла дечү эле азыр ушуну менен жатып, ушуну менен туруп калып атабыз. Организмде деле көп изменениялар көп экен. Илгери биз рак шейка матки, рак тела матки деген диагноздарды онкологияга барганда көрчүбүз. Анан мен ошо иштеп жүргөнүмдө 2-3 эле случай көрдүм, ушундай запущенный случайларды. Азыр эми аябай көп андайлар. Мен, например, таң калбай калдым, рак шейка, рак груди деген көбөйдү аялдардын. Россияга келгенден бери мен эми сездим, инфекциялык оорулар көп. Жыныс катнаш аркылуу жуккан оорулар дагы аябай көп да. 3-4 эле инфекцияга анализ алчубуз да. Азыр биякта түрлөрү өтө көп. 18, 20, 22 түргө чейин эле алабыз. Баягы биздин жаштардын бир аз знаниясы жоктугудан себеби дегенде илгери менен салыштырганда биз кыздарга жардам берчүбүз, лекцияларды окучубуз кыз бала мектептерде. Азыр ошол даже сактанышпай эле күйгө чыга элек балдар менен кошулуп коюп ушундай бир жактар көп кездешет. Ошол себептүү дагы инфекция көп. Мени эң эле өкүндүргөнү ушу акыркы убактарда ВИЧ-инфекция деген аябай азыр коварный инфекциялардын бири ошол болуп атпайбы? Ошол көбөйгөндө жаш балдардын арасында 7-8 ай болуп калса керек эле 22 жашта бир жаш жигитти жөнөттүк Кыргызстанга. Ал бала такыр оорудан кабары жок да. Анан эмне болуптур, биякта жүрө берсем эмне болот, лечение кылбасаң болбойт деп түшүндүрүп аракет кылдык. Бирок ошол оорулардын деле каттап бир учет деген болчу илгери. Учетко алып канча адам ооруп атат деген деле жок болуп калды. Мен ошол аябай өкүндүрөт. Биздин азыр Кудайга шүгүр Кыргызстаныбыз кичине өнүгүп атат дейбиз. Медицинабызга дагы өнүгүп ушундай нерселерди тейлеп калса эң жакшы болмок. Биздин жаштарыбыздын саламаттыгы кээде өкүндүрөт.